кызмат көрсөтөт да, ошолордун баардыгын пайда көргөндөн кийин салып түшүбүз керек. Мен ошону айтып атам. Эгер туура иштесеңер, туура иштесеңер, туура тапшырма берсеңер, экономика сөз көтөрүлөт. Азыр мына баардыгы суроо коюп атат. Сарбашев кандай иштейт экен? Мен иштеп берейин. Түнү күнү да иштеп берейин. Бирок силер иштебесеңер, силер издемесеңер кандай? Ар бир өзүңөр функционалдык милдетиңер таза так аткарбасаңар каяктан менин акча? Акча болбосо үй бүлөңдө деле үй сала албайсың, машина ала албайсың, жакшы кийим кие албайсың. Шаардык бюджет ошондой да. Мына силер топтоп бергиле, акчаны мен ошону жебей таза иштетип берейин. Мына 200 миллионго жылда ошондо көбөйтсөң болотпайбы? 200 миллионго 20 миллиондон мектеп бала бакчасы алсак, 10 бала бакчасы түшөт. Шаарда балдардын бала бакча менен камсыз болушу 40% тегерегинде. 40% болсо, значит 60% бала үйдө отурат, бала бакчага бара албайт. Бул жакшы цифра эмес. Азыр айылдарда дагы, райондордо дагы көтөрүлдү. 50-60%га чыгып атат. Ош шаарында 40% бала бакчанын камсыз болушу туура эмес. Биз шарт түзүп берели мына. Частныйларга керек болсо бала бакчаны көбөйтүп. Бирок өзүбүз дагы ошондой бала бакчалар жылына бир 2-3төн салбасак болбойт. Туурабы? Сиздер ошону мына салгычылар силер акчаны топтоп бериши керек. Мына контракт биздин келишим менен 30га жакын бала иштейт экен. Азыр кандай бала, кимдер иштеп атат, кимдерге биз айлык берип атабыз, мен көрө элем, тааныбайм да, бирок жакында топтойбуз, анализ кылабыз, кандай иштеп атат ошол. Айлыгын алган акчасын актап жеп атат, бюджетке пайда келтирип атат. Отуруп мына системдештиребиз. Карап чыккыла ошолор боюнча. Кимдер иштеп атат? Мына барып берди местный бюджеттен айлык алып, мына ал жерде дагы акча алып көчөдө жүргөн кереги жок, керек болсо кереги жок. Булар өзүнө берип коебуз, 30-дун айлыгын кыскартсак да акча алып берет. Жок, пайда алып келип отур, иштесин. Отуруп мына сиз атайын чыгарды, тапшырма берди, атайын дагы 6 ай менен протокол тапшырма атайын коллегаларга протоколун киргизип коюлду. Жылдын жыйынтыгы менен минимально 30%.